Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан Кыргыз элинин баатырдык эпосу Манас жөнүндө өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Оразбаковдун варианттын негизинде 5 томдуу роман, проза түрүндө жазган элем. Мына бар силердин көз алдыңарда турат. Бул Манас китеп толугу ойдон. Мен бул китепти Кыргыз Республикасынын Билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, бул китептер азыркы учурда Кыргыз адабияты программасына киргизилип, орто мектептердин Кыргыз адабияты программасынын боюнча Манас эпосун үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондой эле мен бул Манас эпосун окуу өздөрүнүн оңой болсун үчүн мектеп окуучулары үчүн мындай кылып 8-11 класстын окуучулары үчүн атайын жумушчу дептерлерди иштеп чыгарганмын. Бул дептерлер дагы азыркы учурда Кыргыз адабияты программасына кирген. Ошондой эле мен өзүмдүн Манас романымды орус тилине которуп, бул эки романды тең, эки вариантты тең атайын интернет сайт ачып, epos-manas.com деп азыркы учурда аларды сатууга койдум. Мындан тышкары мен азыр Манас эпосунун 2-чи бөлүгү болгон Семетей эпосу боюнча роман жазып, бул романдын азыр 2-чи томдун үстүндө иштеп жатамын. Эми болсо силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Буга ишенүү кыйын, башын терс чайкады Чалубай. Дагы бир суроо, аба биз 84 жоокер менен ушунча калың Кытайдын колун аралап, кантип ал океге жетебиз? Кытайлар жолубузду туруп, бизге асылса, эмне кылабыз? Бул учурда колдун баары жапырт чабуулга өтөт. Сөзгө аралашты Манас. Эскертип коеюн. 84 жоокердин кимдир бирөө бул опурталдуу жортуулга чыккандан коркуп жатса, ушул жерде калсын. Мен эч кимди ал океге бар деп мажбурлабаймын. Жок, бизде коркок жок. Эч кимди жоопкер Чалубай. Баарыбыз сени менен Анжанга барууга даярбыз. Азаматсыңар жигиттер, ыраазы болду Манас. Андай болсо, чешелүү даярдыктарды көргүлө. 1 сааттан кийин жолго чыгабыз. Айтылган убакта Манас баштаган 84 баатыр жолдун чаңын көккө сапырып, катарларын тегиз сактап, ал океге жөнөштү. Жолдо бара жатканда алардын айбатына калмактар аябай таң калышты. Себеби кыргыздардан көлүктүн башы ийилген, көпкөк темир кийинген, асынып алган жааларын саадагы тайдын белиндей, астындагы сайып тулпарларын басканы сырттын желиндей экен. Муну көргөн калмак маңдуу кыжылдаган кытайлардын көңүлү чочуп, башы жаман каңгыды. Биз көп болсок да кыргыздарга көпсүнбөйлү дешти алар. Мындай кыйын баатырларды өмүрүбүздө көргөн эмеспиз. Булар адам эмес, арстан же жолбош болсо керек. Кыргыздардын каарынан катылбай, айбатын көрүп асылбай,
муңдар бошогон калмактар эч кандай каршылык көрсөтө албай чет-четине кача башташты. Жол ачылган Манас тез эле Анжиянга жетип келип, Кыргызстанга өзү тийишип алган Алооке улуу Анжияндын учунда Арабанты тоосунун учу кирген тушунда Хан сарайында кыргыздардын келүүсүн күтүп сарсанаа болуп жатты. Ага арбын дүйнө сарпталгандыктан бул сарай аябай мыктылап салынган. Ысыктын күндөрү дем алуу үчүн сарайдын жанына отургузулган бакка мөмө жемиштин баардык түрлөрүн тандатып алып, Алооке аларды эң мыкты вагондарына каратып койгон. Бакта көбү киши башындай болгон кукак деген жемиш, анжир, курма, бисте, алча, жүзүм бар. Анын жагынын баарында сандыгач, чуулган салып, сары барпы таңшып, чымчык шаңшып, булбул сайрап жатат. Булага агып ташыган бул бакта бири-бирине окшобогон 1000 түрлүү гүлдөр гүлдөп турат. Милтелүү булбул сүйлөгөн, тоту куш куйрук сүйрөгөн, көлүндө бака чардаган, көгүндө күкүк сайраган багына Алооке бул дүйнөлүк пайдадан билим койбой жыйган. Келген кеткен адамдарга байлагын көрсөтүп, жүрөгүнүн ишин алуу үчүн Алооке бакта 7 кабыланды бактырып койгон. Анын бакма шери ар биринде 90 жолбордун үчү бар, 3 тайбасы, жалгыз канаттуу өгөрөк аттуу кушу, 11 кара пили, 600дей куланы, кылыч куйрук баясы, кызыл аюу саясы, маймылдареги, жабыр баяны, 13 түрлөгөн жолборсу, катын аюу кетелиги, 100 карышкыры, илбирси, чөөсү, желмаян айса төөсү, мүйүздүү аттар келгендерди бир чети керемети көркү менен суктандырса, бир чети айбаты сүрү менен эсин чыгарат. Алоокенин дүйнөдө чанда кездешкен бул багында суу жаныбарлары да арбын. Атайын жасалган көлдө түрлүү балыктар, 60 кулач жаян, чоңдук аттын башында Салагин деген чаян бар. Бул ажайып канада Алооке чеп коргондун ичинде узуну 400 кулач ажыдаарды бактырып койгон. Анысы 7 таш жерден кишини көз көрсө, оп тартып, дароо жеп салат. Бирок ажайыпты көп баккан Алооке кырсыкка учураган жайы бар. Себеби ал ушундай жыланга калаларынын бирин алдырып коюп, анысы марга кала болду деп, кылымдарга Маргалаң шаары деп аталып калды. Аны аралаган адамдын арманы арылгандай, көргөндө көөнү сөгүлгөндөй болгон теңдешсиз бакты казандай күрсү көтөргөн 400 балбан күнү-түнү кайтарышат. Манас баштаган кыргыздар Анжиянга аттанган күнү ошол бакка Алооке эртең менен киргенде баркыраган кернейден 600'ü тартылып, кернейдин үнү бапылдап, сурнайдын үнү такылдап, сыбызгы чоор ызылдап, жизнай үнү тызылдады. 1 саатка жакын сейилдеген кан бактын эң салкын жерине тиктирген 80 кулуган 6000 киши баткан чатырына кирип, падышалык тагына отурду. Анын жанында 400 вазири, мойну бука белиңдей, териси пилдин терисиндей, кышкы кирген буурадай, кычырлап тишин чайнаган 90 балбаны, 6 жылдык иш билген 6 аяры канынын буйругун күтүп турушту. Алар кыргыздарга каршы 600 мың аскер топтолсо да, Арстан Манастын келүүсүн чоң тону менен күтүп жатышты. Ушунча көп кубаттуу аскер алдында турганына карабастан добул согуп күңгүрлөп
Too geçkendey düңгүрлөp, толкуган көлдөй шарданып, токтолбостон жарданып, Арыстан Манас Алуу Окенин багына 84 жоокер менен бастырып кирди. Аларга Кытайдын аскерлери эч кандай каршылык көрсөткөнгө жүрөгү да абады. Кыргызстандын келгендиги тууралуу суугукка барды. Алуу Океге билдирүү үчүн бактын кароочуларынын узун бойлуу кара тору башчысы Энтиге Канынын жанына чуркап келди. Каным, шашыла сүйлөдү башчы. Сиздин багыңызга Кыргызстан кирип келди. Сен чын айтып жатасыңбы? Ордунан секирип турду. Чөчүп кеткен Алуу. Алар кайда? Мен келатканда алар бакка жакындап калышкан эле, деп жооп берди башчы. Коркконунан көзү алая түшкөн Алуу ордунан туруп, чатырдын сыртына чуркады. Башчы айткандай, алыстан бакка курал жаракчан кыргыздар кирип келе жатышыптыр. Алардын кээ бирлеринин колдорунда найзалары болсо, экинчилеринде кылычтары күндүн нурлардын жаркырап турду. Кыргыздардын дээрлик баардыгы көк шарайына кийип, ачан экендигин көргөн Кандын угу өтер, үрөйү учту. Алардын алдында Аккуланы минип тоодой жаңкайып келаткан Манасты көргөндө Алуу Окенин угу өтер эши чыкты. Алыстан анын айбатын көргөн Кытайдын Канынын эси болуп калайын деди. Бул кыргыздын кетпиге жалын, көзү чок, айткан кеби аткан ок турбайбы? Калтырап түшүрөт Алуу. Айбат менен караса, Азраил түсү, бир өзүнүн башында мин балбандын жубар, жолборс маңдай, таш жүрөк, жооруну калың, пил билек, кыр мурунду, кызыл көз, кыйгач качтуу, заар сөз, акылы терең, ачуу кем, айткан сөзү журттун айым, жалжагай оор, жар кабактуу, жалуу каттуу Манастын качырганы соо болбойт. Түрүнө караганда Манас найза чанчып, ок атып, алуучудан көрүнбөйт. Кармашканы соо болуп, калуучудан көрүнбөйт. Ошондуктан мунун ачуусуна тийбей, сылык болоюн. Калтырап титиреген Алуу душмандарын жалдырап тиктегенден башка айласы калбады. Кыргыздар бактын ичине жайылып, аттарынан түшүп, ары бери басышып, тамашалашып, каткырып күлүп, дарактардан мөмө жемиштердин бышкандарына тандап алышып, жей башташты. Алардын башчылары болсо Манасты ээрчип, Алуу алдына басып келишти. Акылынан адашкан Алуу комасын айтып, кол берип, Манасты чатыр жакка баштады. Канчалык корксо да Кытайдын Канын душманын жеңип алгандан үмүтүн үзбөдү. Менин ажайып канамда күнөөкөрдөн 1000 аш кайнамда жеген шерлер жабыр баян деген бар, деп ойлонду Алуу. Кокустан Манас алар көргөнгө көңүлдөнсө, барса келбеш жолуна баарын кийирип жейин. Кабыландар аларды жеген соң, калган алаш малына эркин менен кирейин. Алуу чатырдын ичине киргенден кийин Манас анын алты тактысына барып отурду. Анын жанына Бакай, Кыргыл баштаган башка баатырлар келишип, ошол жерде турган орондуктарга жайланышты. Алуу менен анын нөкөрлөрү кыргыздардын алдында отуруп, оюна да келбестен, коркконунан калтырап титиреп, колдорун бооруна алып, чатырдын кире беришинде топтолуп турушту. Манас чатырдын ичин анын жасалганын бир сыйра карап чыкты. Сен чатырыңды аябай чоң, миңдеген адам бата тургандай, аябай жакшы жасатып жатсың, Алуу, деди баатыр. Келгендерге отураткан жай,
жата тұрған орындары бар. Тамақ аштарын ішіп, көңіл ашқанға лайықты жер екен. Оба батыр, екі қолын боғырын алып жооп берді Алоке. Мен бұл чатырымды жасату үшін қандығымдағы ең мықты ұсталарды іштеткен елім. Анын бөлі бойынша чатырға қолдарына тамақ салынған табақтарды қармаған қызматшылар келіп келішті. Мұның эмне? Деп сұрады Манас. Батыр, жооп берді Алоке. Сені жолдан қиналып келді деп, мен сілерге тамақ даярдаттым. Азыр чак түш, тамақтана тұрған мезгіл. Дамдан осы тиіп, тамақтаны алғыла. Батыр, анын асмандан іздеген жерден тауылып, Манас тамақтанудан баш тартып, Алокенің атақты ажайыпханасына бару ниетін білдірді. Сенде аламда жоқ ажайыпхана бар екенін мен көп ұққадылым. Ушул сөздөр чынбы? Суроолуп тиктеди Манас. Ооба чын, сүйүнгөн жашыра жооп берди Алоке. Аны мага көрсөт, деп талап кылды Көкчалы. Менин тилегенимди мунун көөнүнө Кудай киргизди, деп сүйүндү ичинен кан. Эми мен буларды туу менен ата бабалардын артынан тиги дүйнөгө жиберейин. Балким сиз адегенде тамактанып алып, кийин ажайыпканага барганың соң болбосун. Арам ойлорун жашыра сурады Алоке. Жок, терс башын чайкады Манас. Тамак жегенде, тамак курсак көп ачкан жок. Биз ажайыпканага башта. Аябай кубанган Кытайдын каны Манас менен 84 баатырды кабыланда турган барса келбес жолуна ээрчитип жөнөдү. Ал чоң ишеним арткан, темир коргондун ичинде жаткан жолбоштор бирине бири жете албай, ачуусуна чыдабай күркүрөсө, адамдын туула бою корккондон титиреп чыгат. Эгерде жолбоштор жанына адам келип калганын көрсө, аны жегенге умтулуп, сом темир коргонунун тербеликтип, темирди келип кажашып, тышка чыгып кете албай, тажаганда айбаттуу бакырып, кайра басып кетишет экен. Жолбошторум Манастын 1000 жаны болсо да, аны соо коюшпайт деп үмүттөнгөн Алоке темир коргондун капкасын ачып, кыргыздарды ичкери кийирип салды. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.